Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Аманат Мурас телебирис адаттагыдай түз эфирде. Сиздер көрүп жаткан Стар телеканалында ар аптанын ыйык жума күндөрү кечки саат 7-де Аманат Мурас телебириси түз эфир аркылуу берилүүдө. Мына ошол телебиристе өмүрүбүздө өзүбүзгө зыян келтирип алышыбыз албетте ал ыктымалдуулук. Өмүрү өрнөк болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын хадистери, сүннет жолу жана Аллах Тааланын аяттары менен өзөктөгү суроолорго далилдүү жооп берген. Кыргызстандагы Сүннет дини уюмунун президенти Назарбеков Иласбек Максутович устаз биз менен. Анда эмесе устаз маегибизди уласак. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткөн маегибизде biz шайтандын, иблистин бизге согуш ачкандыгы, бизге жамандык кыларлыгы, жана өзүнүн бейиштен кууруп чыккандыгын адам атабыздан көрүп, атамдын менде акы бар дегендей, бизге да жамандык кылып аткандыгы тууралуу айтып өткөнбүз. Ошондо Аллах Таала шайтандын бизге кайсы жактан болсоларын, кандай амалдар кыларын, эмне жумуштар же болбосо кандай жолдор менен бизди бузарын эскертип айтканын айтып өткөнбүз. Биздин шайтан менен болгон күрөштө адам атабыз ошо иблис менен күрөшүп, айтышып, ошол окуя кайталангандай эле бүгүн дагы шайтандын балдары, иблистин балдары, жиндер бизге каршы жамандыгын кылып келет. Ошол эле тарыхтагы кайталанган болуп өткөн окуя бүгүн ар бирибиз менен, ар бир мусулман менен күндөлүк турмушубузда ар бир учурунда болуп турат. Мындайча айтканда шайтан тынымсыз азгырып турат. Аллах Таала адам атабыздын алданып калгандыгы үчүн ошол экөөбүздүн шайтандар менен биздин согушубузда Аллах Таала бизге жардам берүүнү убада кылган. Арабыздан эркек кишилерден пейили, адеп аклагы, акыл эси эң жакшысын тандап пайгамбар кылып жөнөткөн. Жана айткан, ушул пайгамбарды уксаңар, анда шайтан жеңесиңер. Укпасаңар, анда жеңилесиңер. Пайгамбар силерге менин китебимди, мындайча айтканда салам катымды алып барат. Ошол катты, китепти карагылагын деп айткан. Ошон үчүн дагы Аллах Таала менин китебим Куран, ошо Куран жөнөттүм деген, ушуну карагыла, Куран менен болгула, адашпайсыңар дегенде айтып туруп, анан дагы кызыктырды. Бизди Куран окууга кызыктырды Аллах Таала. Курандын, кимде-ким Курандын бир тамгасын ыклас менен окуй турган болсо, ал кишинин эсебине кыямат күнүнө бир төөнүн баасына барабар сооп жазылат dedi. Ушундай деп Аллах Таала бизди Куранды окууга кызыктырып атат. Биз Куранды ачып окусак, ал жерден душманыбыздын айламалын жана кандай коргонуу экенин көрүп атабыз. Бул Аллах Тааланын мээрими, бизге кылган, бизге төккөн мээриминин эң чоңу. Жана ыклас менен мисалы бир сүрөнү окуганда Кул хуаллаху ахад дедиңиз. Ыклас менен. Ушунда кул дегенде эки тамга, эки төөгө барабар сооп, хуа эки тамга, төрт барабар, төрт төөгө барабар сооп, төрт төөнүн баасына барабар. Аллах үч төрт тамга, төрт төө, ахат үч тамга. Ушинтип эсептесеңиз бир эле сөздү кул хуаллаху ахад дегенде 7-8 төөнүн баасын алак сооп алдыңыз. Мына ошондой кызыктыруудан кийин биз акыретке сот күнүнө таразабызга сооптор чогулат экен. Ошо сооптордун себебинен бейишке кирет экенбиз. Ошо сооптордун себебинен тозоктон кутулат экенбиз деп окууга аракет кылабыз. Мына ошондо 5-сүрөнүн 90-91 аятында Аллах Таала айткан эле, шайтан силерди 4 нерсе менен бузат. Төртөө бул шайтандын куралы. Курал деген жерде биз бекем ойлонуп, жакшы маани беришибиз керек. Курал деген бул жок кылуучу нерсе.
Куралы бар аскер менен, куралданган аскер менен куралы жок аскер экөөнүн айырмасы бар. Куралы жок аскерден куралы бар аскер коркунучтуураак көрүнөт, күчтүүрөөк көрүнөт. Ошону Алла Таала курал деп атады. Бул сүрөдө Алла Таала айтты, 4 куралы. Биринчи, ал силерди ширкке түртөт, ширк менен бузат. Экинчи, төлгөчүлүк, көз ачыктык. Андан кийин арак, андан кийин кумар деп Алла Таала 4-өөнү баса белгилеп айтты. Биз өткөндө ушуну айткан элек, эми 4-өөнүн биринчисине бир аз созулган болчубуз, бул ширк тууралуу. Ширк деген сөз кадимки эле кыргыздын шерик деген сөзүнөн алынат. Бул Аллах Таалага шерик келтирбөө. Алла Таала айтты, мен жалгызмын, бир түшүнүктөн турам, жалгызмын. Менден башканын баары, мааниси, аталышы баары 2 түшүнүктөн турат деген. Мындайча айтканда шериги бар. Шериги жок мүмкүн эмес бул, шериги жок болуш. Шериги жок биздин жашоодагы өзү мүмкүн эмес. Мисалы аял эркекке шерик. Жакшыга шерик. Дагы көп маселелер шериги менен, күн шериги менен, түн менен. Жакшы, жаман. Узак, жакын. Арык, семиз, ак, кара, шайтан, периште, бу дүйнө, о дүйнө деп. О дүйнөдө да 2 бар. Бейиш, анан тозок деп айтып түшүндүргөн элек. Эми ошондо Алла Таала айтып атат, менин шеригим жок, мага шерик келтирбегиле, шерик кошпогула дейт. Мага өзүмө жалгыздап сыйынгыла. Мен өзүмдөн жалгыз корккула. Жана мен өзүмдү жалгыз улуктагыла. Бириңди бириң мактабагыла, бириңден бириң коркпогула, бириңе бириң сыйынып албагыла деген. Ушуну эми кимде ким Аллах Тааладан башка кудайларга сыйынса, же Аллах Таалага бирөөнү кошуп туруп 2 кылып сыйынса, анда ширк деген күнөө болот деп айтканбыз. Ошондо ширк кылганда Аллах Таала эмне болорубузду дагы айтты. Бул тууралуу Аллах Таала 17-сүрөнүн, Курандагы 17-сүрөнүн, бул сүрөнүн аты ал Исра сүрөсү, 22-аятында Аллах Таала айтты. Аллахка бирөөнү шерик кошуп сыйынба. Аллах Тааладан башкага жана Аллах Таалага бирөөнү шерик кошуп сыйынба. Мындайча 2 кудайга сыйынба. Эгер ошондой кыла турган болсоң, анда кор болосуң. Бул 2 дүйнөгө тиешелүү сөз. 2 дүйнөдө кор болосуң. Жана мен таштап койгон зат болосуң дегени Аллах Таала мээримин кылбайт, жардамын көрсөтпөйт, дуасын кабыл кылбайт, аны таштап салат. Ошондо ташталып калганда жин шайтандар келип туруп, оңой олтоң анын мээсине, жүрөгүнө кирип алып, акыл эси менен эркин баш ийдирип алып, анан бузуп отурат. Жамандыктарга түртүп, күнөө кылдыртып, анын эсебинен акыретке күнөө жаздырып турат. Ушул жерде өткөндө айтканбыз, ислам демек Аллах Таала ушул сөзү менен бизде баатыр болууга да үндөп кетип атат. Менден корккула, башка бири-бириңерден коркпогула. Дачатын жараткандан корккула, жаратылган нерседен коркпогула дегени. Айтканбыз, бул жерде 2 чоң маани бар. Биринчиси коркоктук, бул өзүбүзгө зыян. Ар бир кылмышкерлер кылмышты корккондон жасайт. Жылан корккондон чагып алгандай. Эртеңки күндө ач калам деп корккондон дүйнө жыйнай баштайт. Жана бир кылмыш кылса, аны бирөө көрүп калса, эми ошол айтып коет деп корккондон аны да өлтүрүп коет. Бул бир чоң мааниси. Экинчи, Аллах Таала бизди баатырлыкка үндөдү, баатыр болууга. Баатырды бардык элдер сыйлайт деп айтканбыз өткөндө. Баатыр бардык элде сыйлуу, барктуу адам.
Мына Манас атабыз дагы ошол баатырдыгы менен кылымдар бою кыргыз элинин жүрөгүндө жашап келатат. Балким ал кишинин өңү түсү деле кандай болгон, сулуу экендиги же сулуу эмес экендиги деле айтылбайт. Жана пейилдери деле айтылбайт. Кандай болгон пейилдери башка инсандарга жакканбы, жаккан эмеспи. Анын эч нерсеси жөнүндө сөз кылынбайт да, жалаң гана баатырдыгы даңкталып келет. Мына ушундан билсек болот, баатыр деген кылымдар бою аты өчпөгөн даңкталган бийик даражага жетет. Аллах Таала бизди ошого үмүндөп атат, ошондой болууга. Манас атабыз айтканда бир-эки-үч сөз менен токтолуп кетпесек болбойт. Манас атабыз эң биринчи бизге кылып аткан жакшылыгы, азыр да ал каза болгон болсо да, 1000 жылдар мурда каза болгон болсо да, азыр да бизге жакшылыгы уланып, анын жакшылыгы тийип атат. Биринчиси кыргыздын түндүк түштүгү, батыш чыгышын бириктирип кармап турат. Бардык кыргызмын деген Манас ата деп оозуна алат. Жана өзүн анын баласы экендигине ага өзүнүн баласы экенин таандыктайт ага. Анан кийин да эң жакшы жери Манас мына кыргызда уруучулук бар. Солто, Сарбагыш, Баргы, Тооке деген уруулар бар. Манас атабыз ушу уруучулуктан өйдө турган зат. Мындайча айтканда канча варианты болбосун ушул эпостун баарында Манастын уруусу айтылбайт. Мына бул биздин кыргызга Кудайдын берген жакшылыгы. Эгер ал бир уруудан болуп калганда, анда да жакшы болмок эмес. Анда дагы кыргыздар бөлүнүп кетер беле балким, Алла билет. Андан кийин мына ушул элди бириктирип турган жакшылыгы, уруусу жоктугу жакшылыгы. Андан кийин дагы бир жакшылыгы, биздин мусулмандарга тийип аткан жакшылыгы, анын имандуу адам болгондугу. Анын мусулман болгондугу, Аллах Таалага сыйынгандыгы, 5 убак намазын окуп даарат алгандыгы. Өткөндө ошо саптарды каталап, саптарды айтып өткөнбүз, Манастын эпостогу мусулманчылыкка таандык саптары. Ошону азыр дагы бир аз кайталап өтөлү, бул ашыкча болбойт. Себеби бардык жакшы нерселер эч качан ашык эмес. Жакшынын кем болбосун жакшы, ашык болгону зыян эмес. А жамандын ашып кеткени ал зыян болот. Мына Манастын ушул эпосто мындай айтылат: анын каныкеге үйлөнгөндө нике кыйгандыгы тууралуу. Эшикке эшен жыйдырды, 2 күн нике кыйдырды. Үйгө молдо жыйдырды, 3 күн нике кыйдырды деп айтылат. Бул деген жери никени баса белгилеп, бир аз көбөйтүп көркөмдөп, өзү нике жарым саатта кыйлат. Биз азыр жарым саатта аяк баян нике кыйып атабыз, нике кыйдырып атабыз. Манаста болсо ушуну баса белгилеп, биздин көңүлүбүздү курчутуп, анан кийин бир аз көбөйтүп, анан көркөмдөп айтып атат: эшикке эшен жыйдырды, 2 күн нике кыйдырды. Үйгө молдо жыйдырды, 3 күн нике кыйдырды. Бул Манастын никеге болгон мамилеси. 5 күн бою майрам кылып, Пайгамбар алейхиссалам сүннөтүндө айткан, мүмкүнчүлүгү болсо 3 күн бою той кылла, сүннөт той деген. Жана үйлөнгөндө 3 күн той кылла. Эшигиңер ачык турсун, 3 күн адамдар келип, тамак ашын ичип, жана силерге бата дуасын берип кетип турсун деген. Экинчи Манастын дааратка, анан кийин намазга болгон мамилеси. Бул саптар мындайча айтылат: мына ошондо Көкжал Манас баатырың сууга басып бар деми. Колун сууга мал деми, кол дааратын ал деми. Бутун сууга мал деми, бут дааратын ал деми. Таң алдында багымдап, сыйынууга камынып. Топусу туулгасы жок топучан, өтүгү жок чылаң бут, чепкени турду жамынып. Мына даарат алгандан кийин таң алдында багымдап, сыйынууга камынып. Туулгасы жок топучан, өтүгү жок чылаң бут, чепкенин турду жамынып. Бача айтканда дааратка, намазга бутун чечип окурлугу, туулгасын чечип, себеби маңдайы сажда кылганда маңдайы жерге жайнамазга тийиши керек. Мына ушинтип Манас атабыздын толук мусулман экенине далил. Толук мусулман экенине далил. Жана бизге пайдасы тийип атат. Биз муну уккандан сыймыктанып,
Биз да Манас атабыздай даарат алалы, Манас атабыздай намаз окуйлу, жана никени унутпай жүрөлү деп бизди шыктандырат. Себеби ошол сөздүн башындагы эле ар бир кыргыздын жүрөгүн козгоп, ошого мухаббат ойгото турган сөз бул. Мына ошондо Көкжал Манас Баатырым деген сөз. Ал ушундай Көкжал Баатыр, Манас Баатырым дегенден баары жүрөгү козголо түшкөндө сууга басып бар деми. Колун сууга мал деми, колду аратын ал деми. Бутун сууга мал деми, бутты аратын ал деми. Анан бүгүнкү күндө эми кээ бир адамдар Манасты кудай кылып, Теңир Манас деп, ага сыйынабыз деп ушинтип айтып атышат. Булардын сөзү такыр туура эмес. Жана бул шариатка да, жөнөкөй адамдын акыл эсине да туура келбейт. Жана эпоско каршы чыккандык бул. Эпостун 72 варианты бар. Ошонун Саакта Каралабов айткан варианты, же Сагынбай Орозбаков айткан варианты, же кечээ эле биздин замандаш Уркаш Мамедалиев айтып жүргөн Манасындагы эч жерде Манастын айткан сөзү жок. Мен кудаймын, мага сыйынгыла деген жери жок. Манас атабыз өзү мына дааратын алып таң багымдатка туруп, бир кудайга, Аллахка сыйынгандыгы далил болуп атса, бул чыныгы мусулмандык да. Ал кишини эми Манас кудай деп алыш бул туура эмес. Бул уят. Бул уят. Биз мына өзбек туугандарга, түркмен, казак, тажик, тегеректеги туугандарыбызга биз Манас атабыз менен ушунча 8 миллион саптан турган чоң эпосубуз менен сыймыктанып, аны мусулман деп сыймыктанышыбыз керек. Биздин ата бабабыздан бери кармап келаткан динибиз Манаста кургалган эмес, кармаган деп. Кыргыздын биринчи инсаны Кудай деп сыйынып келген Ибрахим алейхиссалам дининде болгон. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келгенге чейин Ибрахим пайгамбарыбыздын дининде болуп, жалгыз Кудайга сыйынган. Ошон үчүн мына бүгүн дагы бир кеп бар. Элдер айтат, кыргыздар дейт, булар жана шаманизм дининде болгон. Шаманга сыйынган, эмчи домчу болгон дейт. Бул да туура эмес. Болсо кыргыздын ичинде бир кичинекей бөлүк болгондур. Ошо шаманга сыйынган. Себеби азыр деле кара, кыргыздын ичинде баары бар. Баптист бар. Христиан бар кыргыздын ичинде. Мына теңирчи чыгып атат, бул бар. Көз ачык бар, төлгөчү бар, эмчи домчу бар, баары болот атпайбы? Бирок кыргыздын негизги жалпы өзөгүн мусулмандар түзүп атат. Көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү мусулман. Азыр мен айтып өткөн тайпалар булар 1-2% түзө албайт. 0,5% болушу мүмкүн. Демек, илгертеден бери эле ата бабаларыбыздын баардыгы тең мусулман болгон. Эзелтен кыргыз болуп жаралган күндө мусулман болуп келген. Эч кандай шаман анда мында динге отко сууга сыйынган эмес. Ошондой бөлүктөр болгон. Ошолордон калгандарын бүгүн айтып атышат. Мына атабыздан калган отко киргизүү тиги бу деген отко сыйынганын далилдеп атпайбы дейт. Мен айтам, азыр христиан болгондо ошондо отко сыйынган болгондур. Бирок негизги жалпы уюткусу элдин көпчүлүгү мусулман болгон. Эми ушунча болуп калды, буга далил келтирип кетели. Биринчи, Адам атабыздан баштап бүгүнкү күнгө чейин ислам дини турат, ислам дини болуш керек. Ошол динге сыйынуу бул жалгыз Кудайга сыйынуу деген биринчи идеология. Ошондон бери Адам атабыздан бери Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Идрис алейхиссаламдар, Сулайман, Исмаил, Муса, Иса, Мухаммад бардык пайгамбарларыбыз